Монт алма өзүнөн өзү чирийт. Бул кальцийдин жетишпегендиги болот. Бул парша эмес. Муну горькая ямчатость деп коет. Бул алмаларды сетка оорусу, мындай товарный вид жоголуп кеткенин себеби бул өзүбүздөн кетүүчү каталыктан пайда болуучу оорулар. Бул алмаларда кайсыл учурда пайда болот? Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биз азыр базардабыз. Бул жерде алма базар экен. Сиздерге көргөзөйүн дегеним. Могул жерде алма сатып атат. Алма саткан өзүнүн багынан алып келип сатып атыптыр. Мына эми ушул алмадагы сиздерге эки оору жөнүндө көрдүңүздөрбү? Мына бул ооруну. Бул оору тууралуу бул эмне деп айтсаңыздар, булар горькая ямчатость деп коет. Ошол оору 30дан эжеке. Бул болсо ожавленность, дат басуу сетка деп коет, сеточность деп коет. Ошол тууралуу сиздерге кенен айтып берем азыр. Биз эми тоскоол кылбай элдерге сатуучуга нар алып чыга алалы, анан ошол оорулар боюнча сиздерге кенен маалыматты берем. Мына урматтуу дыйкандар, урматтуу багбандар, алмада бизде алманын сапаты эмне үчүн жоголуп барат, ошол тууралуу айтып берели. Жана мына бул оору тууралуу, бул оору тууралуу. Могул жерде сиздер көрүп тургандай, көрдүңүздөрбү? Мондай точкаларды. Могул точка, мондай чириктер. Бул көптөр жаңылганда парша деп жаңылышат да. Мынакей. Бул парша эмес. Муну горькая ямчатость деп коет. Мынакей бул оорусу ушундай деп айтылат. Горькая ямчатость ооруганда кандай болот? Көрдүңүздөрбү? Монтип алма чирип кете берет өзүнөн өзү. Азыр көрсөтөйүн сиздерге. Мына монтип алма өзүнөн өзү чирийт. Монтип эле. Бул кальцийдин жетишпегендиги болот. Көрдүңүздөрбү? Азык жетишпегенде пайда болуучу оору. Монтип өзүнөн точка пайда болот. Бул качан пайда болот? Бул алманын активный рост, чоңоюусу гүлдөп бүткөндөн кийин өзүнө кальций жетишпесе, алма өзү начарлап, буларда горькая ямчатость оорусу уже алма түйүлүп чоңойгондон башталат. Анан бул алманы колдонуп жеүүгө да болбойт, себеп дегенде алма өзү ачуу даамга келет. Себеп дегенде бунун сахарность кеч терилип калгандан алма сахарность көйүп кеткенде бул оору аябай күчөп кетет. Мына ушундай алма сорт көрдүңүздөр. Мына ушуну алмалардын чирип кетип аткандары бул кальцийдин нехваткасы деп билиңиздер. Кальцийдин нехваткасы деп жазып кетип коеюн сиздерге. Баардык оорунун кесепеттери мына бизде алмада, Кыргызстанда алманын сапаты кетип баратканын мына ушудан билсеңиздер болот. Биз өскөндөн, гүлдөгөндөн баштап кальций беришибиз керек. Кальцийди сүйөт. Кандай интенсивдүү бак болобу, сакаростуу бак болобу, кальций беришиңиздер керек. Сетка алмалардын сетка эмнеден болот? Бул алмаларды сетка оорусу, мындай товарный вид жоголуп кеткенин себеби бул алмаларда кайсыл учурда пайда болот? Бул алмаларда күндүн өтө көлөкө болгондон, нымдуулук көп сакталып калган жер бактардын арасында или суу вообще берилбеген жерде, алманын активный рост кезинде будак ушундай чоңое баштаган учурда пайда болот. Бул оорулар эгер алма убакта мучный стресста аккебер оорусу пайда болсо, ошонун влияниясы, гербицидтер чачканда, то есть инсектицидтер чачканда же эмелерди, фунгицидтер чачканда ашыкча доза берип койгондо пайда болот. Азотный удобренияларды ашыкча берүүдө дагы бул оору пайда болот. Булардын алманын могул ушул ожавленность, сеточность оорусу алманын формасын жоготот. Көрдүңүздөрбү? Мында көптөр парша деп айтат, бирок бул парша эмес. Булардын эмеси сактоо үчүн тоже ошого окшогон эле мен мурункуда айткандай кальций, анан гибрилин кислотасы гүлдөрдүн астында
гүлдөп бүткөндөн кийин алманын чоюлушуна жардам берүүчү азыктарды, калийный, фосфорный азыктарды берүү менен мондай ооруларды, сеточный ооруларды жок кылса болот. Булардын баары бул козу карын оорусу же тиги бул эмес. Булардын баардыгы келип технический повреждение деп коет. Бул өзүбүздөн кетүүчү каталыктан пайда болуучу оорулар. Бул оору болсо кальций жетишпегенден. Экөөлөрдүн айырмасын бирдей эле кароо ыкмасынын кеткенинен. Ошон үчүн урматтуу тукандар, алма бак тигип атасыздар. Алмага туура камууну көрүүнү үйрөнүшүбүз керек. Алманын сапаты түшүп кетпеш керек. Ушундай сиздерге баарын туура түшүндү деп ойлойм. Кийинки видеолор ушундай кыска видеологонго аракет кылабыз. Сиздер менен мен кеңеш берүү маркетинг борборунун негизчиси Кутманалиев Турарбек Айдарбекович. Сөзсүз түрдө биздин каналга катталып, коңгуроуну басып койсоңуздар, биздин кеңештерди биринчилерден болууга болосуздар.